Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кыргыз эл жазуучусу Касымалы Баялиновдун Боордоштор романы. Таалай издегенде. 1908 жыл апрель айы. Күн жылып, жан-жаны бар макулуктарга тиричилик киргендей кез. Аркасында арчындаган азыраак жүгү, тамак ашы бар жаш жигит кайберендей таштан ташка секирип, эрбең-сербең этип, Семарин тоосунун өрдөшүндө бара жатат. Бул Рудольф болчу. Рудольф эми эр жеткен жигит. Колунан көөрү төгүлгөн уста да, жыгашчылыкты дагы, айник жасоону дагы 5 колундай жакшы билет. Калтасында катылган эмгек китепчеси, окуу жайын бүтүргөндө алган аттестаты бар. Эмал кайда кимге барса дагы кызмат таба алат. Марвалдан бошоноор менен андан аркы жумушу жөнүндө Вацлавка барып акылдашса ал, балам деген сүт кордон кеткениң жакшы болуптур. Антпесең болбойт эле. Эми эл кыдыр, жер көр. Ошентсең жакшы. Ошентсең жакшы жаманды көрөрсүң. Досуң ким, касың ким экенин дагы турмуш сага үйрөтөт. Карынын кеңешин капка сал деген лакап бар эмеспи? Карынын кеңеши боюнча чет элдин тиричилик турмушу, жумушчулардын ал жайы менен таанышмакчы, ылайыктуу жумуш табылса, бир жерде туруп иштемекчи болуп жолго чыккан. Семарин туусу кандай сонун, көк тиреген чокулары, маңдай теске көк жашыл бөксөлөрү, көк талаша айкалышкан карагай, кайың дарактары көргөн жанды суктандырат. Бөтөнчө тоодон төмөн мөңкүп, таштан ташка тийип, күркүрөп шаркырап аккан сууларын айтпайсыңбы? Жаратылыштын ушул сулуулугуна маашыр болгон Рудольф көк кашка суудан кээде кочуштап, кээде жата калып суу жутуп, өлдүм талдым дегенде түшү ой араң ашуун ашты. Ашуунун аркы өрөөнү Мура дарыясы. Дарыя боюнда селолор көп. Рудольф аларга токтоп, конуп түнөп, төмөндөп жүрүп отурду. Жумуш жөнүндө сураштырса, селолордон ага ылайыктуу кызмат табылган жок. Бутундагы ботинкесинин такасы майрайып, таштаманы сыйрылып, түндө конгон жеринде жакшылап эле аны жамагансып алды эле. Бирок бир аз жүрүп келе бергенде ташка тийип, анысы дагы айрылып мурдагы калыбына келди. Жер кара, күн жылуу, жаан чачын болсо да, бул бут кийими менен ал көргүлүктү көрбөйт беле. Мура менен Драва дарыясынын кошулган жерине келди. Эми эмне кылуу керек? Эмнеси болсо да деп Драва дайрасын бойлой өйдөлөп баратты. Өрөөндөгү селолорго токтоп конуп келет. Каражаты эчак түгөнгөн, бирок чөнтөгүндөгү профсоюздун мүчөсү деген мүчөлүк билети бар. Аны көрүшкөндө селодогулар союздун мүчөлөрү кызмат таап бере алышпаса дагы, арып апчып, жол жүрүп келе жаткан мусапыр жигиттен аздыр көптүр жардамдарын аяшкан жок. Уламдан улам жогору көтөрүлө барып, троллялыктарга жеткенде апрелдин 8 эле. Күн бүркөлдү, кар жаады, жер, суу, ой, тоо баары борпоң, жумшак ак кардын кучагында. Жол кайсы, жар кайсы экени белгисиз, күн дагы кечтеп калды. Жакын арадагы селого эптеп эртелеп жетпесе, талаага калып, калың карда тоңуп өлүшү мүмкүн. Шашуу керек. Жолдун нугуна салып, божомолдоп, бирде жыгылып, бирде туруп бара жатат. Эски кийимге калган күн курсун. Ал бир бүткөн каргаша тура. Ботинкесине кар кирип, сууланып, оор тартып баскан сайын бутунда былч-былч этет. Эңиргерде түн көшөгөсү жолоочунун көзүн бүркөп, айлананы ага такыр көрсөтпөйт. Колундагы таягы менен жол издеп, жерди сайгылап, ургулап коет. Жакшы эле алга баскан, ордунан жылгансыйт, бирок жол арбыбайт. Эми тоңуп өлөт экем, итке кушка жем болот экем деп Рудольфто жан калган жок. Алыста көз учунда жылтылдап от чыгат. Ага жетүү кайда? От чыккан жер жердин түбү, ит үргөн жер үйдүн түбү деп карыялар бекеринен айтышпаган чыгар. Рудольф бир кыйла жерге келе бергенде, кандайдыр бир жактан ит үрделе токтой калды.
Ким билет, ит эмес. Түн койнун жамынып жоортулдап жүргөн карышкыр чыгар. Жок, андай болбоду. Аф. Ит экен. Рудольф кубанып кетти. Баардык күчүн жыйып, чымырканып, таягына таяна алга кадам шилтеди. Коюн колтугуна кар кирип бүткөн бою суу болду. Курсагынын ачканы дагы жанына батып барат. Батыраак селого жетсем, жылынсам, кийим кечемди кургатсам дегенде эки көзү төрт. Адаштыбы же жолдун нугу ошондойбу? Рудольф ак кар менен алпурушуп келе жатып, бир дөңгө эптеп көтөрүлгөндө такылдыйдан жылдыздай жымыңдаган көп оттор көрүндү. Иттер дагы өлүп калды. Мына бакыт. Село экен го. Жолу кайсы, жолсуз жери кайсы экенин териштирип отурууга чамасы келбеди. Отторду карай төмөндөп басам дегенде мүдүрүлүп жыгылып, шапкеси башынан ыргып кетти. Бүткөн боюн каргылып, ордунан турду дагы шапкесин алып кийди. Мына эме кыштактын чети. Карга басылган бир үйдүн эки терезесинен жылпылдап от чыгат. Акырын басып келип короосуна кирди дагы үйдүн эшигин тыкылдатты. Ким бул деди, ичкертен каргылданган үн. Мен жолоочу. Эшик ачылды. Бели бүкчөйгөн, кийим кечеси жупуну ак чач кемпир эшик ачты дагы бет алдында Аяз атага окшоп бүткөн боюн ак каргылып, калтыраган чоочун кишини көрө коюп, бир аз кетенчиктеп барып токтой калды. О Кудай, сен ким элең? Алыстан түн катып келе жаткан жолоочу экенин айтты эле кемпир. Кир балам, кир үйгө деди. Рудольф үйгө кирди. Кемпирдин небереси болсо керек, төркүйдө жаш улан чыга келип, жолоочунун пальтосун чечти, карын кагып, суусун сыгып, кургатууга печ түбүнө илди. Кемпир коноктун бутуна көз чаптырып, балам деди, ботинкеңде былчылдап суу болуптур, чеч аны, бутуңду жылыт, отур печке жакын. Жоң сары тонду көтөрүп келип, Рудольфтун үстүнө жапты. Кайсы жактан келесиң, балам? Ким болосуң? Рудольф ага ким экенин, кайдан келе жатканын, жумуш издеп жүргөнүн айтты эле, кемпир аны аяп башын чайкады. Ой, балам, куруган экенсиң го? Тамак ичилди. Жатаар мезгил кемпир иконго бет алып, чөгөлөп чокуна кетти. Фантер Унзер. Жаш улан да ага кошулуп, анын айткан дубасын кайталады. Рудольф болсо, баягыда чиркөөгө кирбей кетенчиктегенден бери Кудайга кулдук урганды такыр эсинен чыгарган. Эми эмне кылчу? Аларга кошулбай, чокунбай койсо, бул отурган динчил кемпир эмне дээр экен? Кайдагы кудайсыз сыйсаяк эне деп үйүнөн кууп чыкпайбы? Кой, андай кылыш жарабайт. Кудай үчүн болбосо да кемпирдин көңүлү үчүн. Рудольф да аларга кошулуп отура кетти. Фантерунзер. Эмнегедир кибадат узакка созулуп баратат. Чокуна башташканда жарты саатчы убакыт өтсө дагы ордунан турган жан жок. Рудольфтун эки тизеси талып, уятынан эле араң отурат. Качан турат эми бул деп, көзүнүн кыйыгы менен кемпирди караса, ал турмак түгүл, кайра коңурук тартып уктап кетиптир. Баласы акырын аны согончокко түрттү. Крештмуатыр, уктабай энеке. Бетине бирөө муздак суу сепкендей кемпир селт эте көзүн ачты дагы, эрди мурдун кыймылдатып, мурдагы дубасын кайталай кетти. Көптө барып чокунуу аякталды. Рудольфтун эки тизеси уюп, көтөрүлбөй калыптыр. Буйду алып жатып ордунан аран турду. Күнү бою жөө басып, ал абдан чарчагандыктан үй ээсинин жаткан, жатпаганын да, уктаган, уктабаганын да билүүгө кудурети келе албай, жаздыкка башы тээр замат эле таттуу уйкунун кучагына кетти. Таң атты. Рудольф ойгонуп терезеден караса, күн бүркөк. Кыштак эле оокат тирешиликке камырып, туш-туш жака самсып кетип жатат. Жолоочунун жолдогусу жакшы деп, Рудольфтун дагы жолдо болгону, жөнөгөнү жакшы эмеспи? Ордунан тура келди. Эки буту сыздап ооруйт, көтөрүлбөйт. Түндө печ түбүнө койгон ботинкеси эмне болду экен? Чүрүшүп каткан чыгар. Бутун эми өйкөйт го? Өйкөсү да кантет? Кийүү керек, жөнөө керек. Күзөтчүдөй аны күтүп, печ түбүндө жаткан ботинкесин колуна алды. Мына кызык. Мурдагыдай эмес, жумшап калган. Жыртык тешиктери дагы жамалып, бүтөлүп калыптыр. Көрсө кемпир түндө аны майлап, жумшартып,
жыртык тешиктерин дагы жамап жазгап коюптур. Конок жигит ботинкесин кийип тамактанып тышка чыкканда кемпир дагы ээрчий басты. Көк жүзүнө көз жүгүртө карап алып: "Токточу балам, токточу" деди ал. Бөкчөңдөп жүгүрүп үйгө кирип, колуна кол чатыр кармап чыга калды. "Муну алчы балам, жолдо кереги тээр, көрдүңбү? Күнү кургурдун түбү бузук. Кайра жааса жолдо суу болосуң." Рудольф чатырды алып рахмат айтып, бир аз узай бергенде артынан кыйкырган үн чыгат. Токтой калып кылчайып караса, баягы кемпир бөкчөңдөп шашып-пушуп жүгүрүп келе жатат. Кагазга оролгон колунда бирдемеси бар. "Карылык балам, карылык", деди ал жакын келип. "Сага берейин деп бая эле даярдап койдум эле, унутуп калган турбаймынбы? Алчы муну. Сыр менен нан, курсагың ачса жолдон жээрсиң." Кемпирди минтип өз баласындай айланып үйрүлүп, "Уулум, курсагың ачса жээрсиң" деп энелик, камкордук, мээрим менен айткан жылуу, жумшак сөздөрү маркум энеси Еленанын сөздөрүнө окшоп кетти. Бүткөн бою коргошундай балкып, эрксизден эки көзү жашылданып, кемпир менен акыркы рет кол кармашып коштошту да Инихен шаарына карай бет алды. Драва дарыясынын боюндагы шаарлардын эң чаканы ушул Инихен шаары. Эли да 2000ден ашпайт. Бирок анткени менен келишкен 3 чоң чиркөөсү, 30га жакын поп монахтары бар. Монахтардын беттери кызарып, курсактары чардайып, денелеринин оордугунан касча чайып алып араң басышат. Мындагы элди арбап, алдап семиртишкендери айттырбай эле кебете кешпирлеринен көрүнүп турат. Рудольфтун мында келгенине 2 күн болот. Өнөр жай ишканаларын кыдырып, кызмат таба албастан акыры келип, Рейпер деген жыгашчы мастерге жалданып кызматка кирди. Иштеген жыгашчы усталары көп, жумуштары да бар. Жаштар бат эле, бири-бири менен таанышып, жакындашып алышат эмеспи? Эмилио деген бир жаш жигит менен Рудольф достошуп алды. Жумуштан колдору бошой калганда экөө көчөгө чыгышат, театр, кинолорго бара калышат. Ошондо шаар кыздарын Рудольфтун көргөнү бар. Ким билсин, баарынын көкүрөктөрүн таарып салгандай жыпжылма. Анысы эмнеси? Эмилио айтканда гана билип жүрөт. Көрсө мындагы кыздар илгертен келе жаткан жорук жоосун боюнча төшүбүз томпойбосун, алмабыз көрүнбөсүн деп көкүрөктөрүнө корсет менен жука тактай байлап алышат экен. Рудольф аң-таң кала башын чайкаганда теги жигит: "Бул гана дейсиңби?" деди аны карап. "Мындан башка дагы кызыгы көп. Кыздарын көрдүңбү? Кинотеатрларда жигиттер менен жүрбөгөнүн." "Ооба, ошондой кыз менен жигиттин бирге басышына, маектеше сүйлөшүүсүнө уруксаат жок. Аны абдан күнөө деп билишет. Анда адатыңар жаман экен го? Теги кыз жигиттин кезигишип сүйлөшкөн күндөрү болобу? Болбогондочу, жердин ой чуңкуру көп эмеспи? Кездешмек түгүл, этегинен жалгап, бойлоруна бүтүп, бала тапкан кыздар да жок эмес. Жекшемби күнү болчу, 3 чиркөө бирдей жер сууну жаңыртып, коңгуроолорун кайымдаштыра кагышканда, жыбыт жылгаларга, бөксүлөргө жайгашкан селолордон кызыл-тазыл болуп, жөөлөп жалаңдап чиркөөгө карай самсыган калың элди көрөсүң. Ал күнү кары жашы, аялы эркеги дебей баары келип чиркөөгө кирип, Кудайга кулдук уруу алардын илгертен берки үрп адаты салт экен. Кибадатыңар Кудайга жетти, кабыл болду. Эми тиги дүйнөдө жаныңар жанатта болот. Кайткыл эми үйүңөргө дегенсип, көккө барып, баягы 3 чиркөө үчөө бирдей дагы коңгуроолорун шаңгырата кага кетти. Эл чубап чиркөөдөн чыгып, жаштары карыларын колтуктап, жыбыт жылгаларды өрдөп, белестерден ашып, кыялап кайра жай-жайына тарап кетип барат. Рудольф бир четте аларды карап туруп, башын чайкады. Кайран эл, кайран шаар, чиркөө менен монахтарга башыңар байланыптыр. Силерге алар эмне кылып берер экен? Рейперде Рудольф бир ай чечтеди. Бир окуя себеп болбогондо, мында ал көбүрөөк иштеши мүмкүн эле. Жыгашчы усталар таңертең жумуш алдында баары тең чиркөөгө барып катар туруп,
иконго карап чокунушаар эле. Рудольф адегенде аларга кошулуп, көз көрсөтүп барып жүрдү. Бирок өзүн антип алдап жүрө албастан кийинчерээк барууну биротоло токтоткон. Жумушчулар чиркөөгө жөнөшкөндө ал кызматына жөнөчү. Кибадатка жумушчулардын кимиси барат, кимиси барбайт деп астыртан аңдып жүргөн Рейперге Рудольфтун мунусу билинип калып, бир күнү жанына аны чакырып алды. Сен улан эмне? Кудайдан үмүтүңдү үзгөнсүңбү? Чиркөөгө эмне барбайсың? Чокунбайсыңбы? Чокунбайм, деди Рудольф ага жалтанбастан тике карап. Чокунуудан эмне пайда? Баары бир Кудайдан бизге жакшылык жок. Күтүлбөгөн мындай жоопко Рейпердин көзү чанагынан чыга жаздады. Эмне дейт бул силсаяк? Тинсиз эме го? Жогол көзүмө көрүнбөй, жогол. Рудольфту Рейпер ошол эле күнү кызматынан кууп чыкты. Ошентип, аңгектен качсаң дөңгөккө деп, кайда кимге барса да Рудольфтун шору арылган, бактысы ачылган, таалайы табылган жок. Дагы да алга карай кадам шилтеди. Май айынын орто чени ой тоонун кары кетип, аялам көркүнө чыккан, жашарган, гүлдөгөн кез. Таштан ташка урунуп, көбүк чач багып келип, Драва дайрасына коюлган Секстен дарыясын бойлой өрдө бара жаткан Рудольф бир аз эс алмакчы болду дагы көк майсанга токтоду. Арчындаган аркасындагы жол баштыгын алып, ичинен Инехен шаарынан чыгаар күнү сатып алган жаңы булгары ботинкесин сууруп чыкты. Бутун чечип аны кийди дагы көптөн бери бутунан түшпөй келе жаткан мурдагы эскисин дарыяга ыргытты. Кайыр кош, көп айдан бери экөөбүз бирге жолдош болдук. Эми сен Кара деңизден барып, өзүңө жай тап. Мен болсом, таалайым табылмайынча, дагы эле болсо алга карай жыла берем. Койнун ачып, төшүн керген кандайдыр бир кең жылга. Жылганын тескейи да, күнгөйү да чалкайып жашылданат. Таштан ташка тийип акактай ак тамчылар чачыратып, шаркырап төмөн карай кулап аккан көк кашка суусу бар. Рудольф сууну бойлоп жылганы өрдөп көтөрүлүп бара жатат. Күн тоону ашып кечтеп калды. Тоо арасындагы кыштактарга качан жетер экем деп, ал алды жагын улам карап коет. Бир кезде көк жайыкка чыга бергенде бет алдынан чакан кыштак көрүндү. Мөөрөгөн уйлардын, маараган койлордун үндөрү да угулду. Бул тоолук датчандардын кыштагы. Мал чарбачылыгы менен жашаган, оокат тиричилигин гана билген, куулук шумдугу жок момун адамдарды издесең, ушундан табасың. Ыраакта, тоо ичинде жайланышкан селого жаш жигиттин капысынан пайда боло калышы алар үчүн күтүлбөгөн бир окуя эле. Кары жашы, аялы, эркеги дебей, баары тең жолоочуну курчап алып, кайдан келе жатканын, ким экенин таңыркай карап сурап жатышат. Рудольф да аларга көргөнүн, билгенин, укканын, келе жаткан жагын жашырбай немецчелеп айтып берди. Жашы 60-тан эчак ашкан аппак сакал абышка Рудольфтон сурап: "Балам, Венадан келе жаткан экенсиң. Ал шаар кандай? Тынчпы? Россияда революция чыгыптыр. Эл кырылыптыр деген кабар угабыз. Ал эмне, чынбы? Орус эли өз эркиндиги, өз теңдиги үчүн жеке бийликке, капиталист менен помещиктерге каршы баш көтөрүп революция чыгарышкан. Венанын эмгекчи жумушчулары дагы козголуп, орус революциясына тилектештигин билдирип, демонстрация жасашканын жолоочу жигит айтканда, баягы суроо берген карыя: "Пай, деди. Эмесе балам, бардык жерде калың эл деңиздей толкуган экен го. Толкусун эл, толкуган элди ким токтото алар экен?" Карыя кондурууга конокту үйүнө алып барды. Дагы да жаңы кабар, жаңы сөз уккусу келген калчу беле элдин бир тобу чубуруп кошо жөнөдү. Алыстан келген мейманды конгон үйү гана эмес, коңшу колоңдору дагы сыйлоо датчандардын салт экен. Коңшулар стакандап каймак,
карапалап сүт көтөрүп келип столго коюп жатышат. Ошентип колдо бар тамактарын берип, конокто абдан сыйлашты. Көптү көргөн, эл кыдырган жолоочу келиптир деп, селонун бир учунан экинчи учуна угулган көрүнөт. Уламдан улам жаңы адамдар келе баштап, үй ичине эл жык толду. Сурагандары орус эли, орус революциясы. Рудольф аларга да мурдагысын кайталап, кошумчалап, оозу тынбай айтып жатат. Ошондо да отургандар сөзгө канбай, үйүбүзгө кондуралы, сүйлөшөлү, дагы да жаңы кабар угалы дешип, конокту кондурууга ар кимиси өз үйлөрүнө чакырышууда. Рахмат туугандар, деди Рудольф аларга. Карыянын босогосун аттап, минтип үйүнө кирип калдым. Эми кайда барат элем? Ушунда эле коноюн. Буга баары макул болуп, жолоочу ошол үйдө конуп калды. Кантсин, башы жаздыкка тээр менен эле уйкуга бөлөнүп, таңдын кандай атканын билбей да калыптыр. Чоордун үнү угулганда гана ойгонуп тура калып, кийинип көчөгө чыкса, койчу жигит чоорун тартып, көчөнүн так ортосунда турат. Айланасы толгон мал, чоордун үнүн угуп, тигинден да, мындан да чубашып келип жаткан кой, эчки, уйлар. Кой эчкилердин мойнунда жылаажын, уйлардыкында коңгуроо. Койчу жигит безилентип чоорун тартып алга басканда, тиги малдар дагы маарап, мөөрөп артынан козголду. Ошондо малдардын мойнундагы жылаажын, коңгуроолору шаңгырап, чоорго кошулуп, көчө бою укмуштуу оркестрге айланды. Рудольф таңыркап, мал артынан карап турат. Койчу жигит баккан малдын артына ээрчитип, өз алдына түшүп, чоорун тарта кайдадыр бир тар жыбытты өрдөдү да кетти. Эртең мененки тамактан соң Рудольф жөнөмөкчү болгондо, кыштак эли кайра дагы чогулушту. Үй ээси абышка алга аттап, таягына жөлөнө туруп, балам, деди. Колуңда ишиң, оозуңда сөзүң бардай көрүнөт. Кайда барат элең? Бизде калсаң кантет? Биз сени бала кылып алалы. Үйлөнгүң келсе, көздөрүн кымыңдатып, эл артында турушкан 3-4 кызга кашын серпип карап койду. Бизде кыздар да жок эмес, бар. Карыянын сөзүн башкалары дагы коштой кетишти. Ооба, ошент. Балабыз жокко бала бол. Үйлөнтөлү. Жумушта табылат. Рудольф ойлонгонсуп башын төмөн салды. Эмне кылуу керек? Карапайым, кандай жакшы эл. Баарынын өңүндө, сөзүндө да, ой пикир, жан сезиминде да эч бир арамдык, жамандык көрүнбөйт. Достук менен камкордуктун, мээрмандык менен боорукерликтин жышаанасы буларда сезилип турат. Мындай элдин ичинде иштөө, жашоо чоң бир бакыт да. Чын эле. Ал эми кайда барат? Чындыкты, бакытты, жумушту кайдан издейт? Издеймин деп азап көрүп, өзү дагы чарчагандай болдуго. Ооба, калуу керек ушунда. Жок, деди Рудольф кайра өз ичинен. Жок, калбайм мында. Бир жерге турайын, үйлөнөйүн деп элимден чыкканым жок эле го. Издегеним чындык. Эл кыдыргым, жер көргүм келет. Кайсы элде кандай жумушчулар бар, кантип алар иштешет? Аларда эркиндик таалай барбы? Чындык кайда? Революция жөнүндө алардын пикири эмне? Менин издеген ишим, идеяларым мына ушул. Рахмат аталар, туугандар, деди Рудольф башын көтөрүп. Бара турган жерим, көрө турган элим бар. Жөнөйүн, мен жолдо калбай. Рахмат сыйыңыздарга. Датчандыктар жолго деп жолоочулук тамак ашын берип, ак жол тилеп, ээрчи басып, кош айтышып, артында кала беришти. Рудольф Миран шаарына келгенде күн төбөдөн жаңы гана оогон болчу. Миран гүл чарбактуу, бак-дарактуу, курорт, санатория, театр, имарат жайлары көп, кооз сонун шаар эле. Аны көргөндө мугалими Габриэлдин бир кезде ага айткан сөзү эсине түштү. Балам, деген ал. Балам, поп менен монахтар бейиш бул дүйнөдө болбойт, тиги дүйнөдө гана болот дешет. Алардыкы жалган сөз. Бейишти бул дүйнөгө адам баласы өз колу менен жасап алат. Көрдүңбү? Чехиянын жерлерин. Барып турган гүл чарбак. Бейиш деген ушу да. Андан ары мугалим француз жазуучусу Жорж Жамелдин бул жөнүндө жазганын мисалга келтирген.
Ал мындай деп жазган экен: Кудайдын амири менен көктөн 2 периште жерге түшүп, Голландияда болушат да кайта барышат. Ошондо Кудай алардан сураптыр: кайда бардыңар? Эмне көрдүңөр? Жер жүзү кандай экен деп. Периштелер жердин тазалыгын, кооздугун макташып, андай гүл чарбактуу, бактарактуу сонун жерди жаратканың үчүн Алла Таалам сага дешип 1000 кабат алкыштарын айтышат. Кудай алардан сураптыр: анчалык эле мактайсыңар, силер жердин кайсы жагында болдуңар? Голландияда. Башка жагына бара албадык. Немесе дептир Кудай: менин жаратканым жөнүндө сүйлөйсүңөр дагы, көргөнүңөр жалгыз Голландия болуптур. Ага мен эчтеке бергеним, жаратканым жок. Ал бир пайдасыз чөл, талаа эле. Көргөнүңөрдүн баарысын адам баласы өз колу менен жаратты. Адам баласы жараткан ушул шаардан ага жумуш табылган жок. Күн да кечтеп бара жатат. Жаан да шартылдап куя баштады. Жатууга жай сурап, конок үйүнө кирди эле, кандайдыр чоң курсак господин чыга келип, Рудольфтун башынан бутуна, аркасындагы баштыгына чейин көз жүгүртүп карады дагы, сага окшогондорго мында конууга уруксаат жок деп кайраны кууп чыкты. Эми эмне кылчу? Кайда барып, кайда конот? Жаандын шатырап төгүшү болсо бул, сууга түшкөн чычкандай шөмтүрөп бир бурчта турганда кимдир бирөөнүн үнү кылды: жаш жигит, эмне кылып турасың мында суу болуп? Рудольф бурулуп караса, бир колунда шыпыргы, экинчи колунда чака туткан бир карыя адам жанында турат. Ал ушул чөйрөдөгү күзөтчү карыя болчу. Рудольфтун конууга жай таппай, минтип кыйналып турганын билди дагы, үйүнө аны ээрчитип барды. Кемпири дагы меймандос адам экен. Кучагын жая конокту каршы алып, бар тамагын берип сыйлады да кондурду. Рудольф ойго батып, көпкө чейин уктай алган жок. Теңсиздик деген ушул тура, деди ооналактап. Болбосо конок үйүндө конуп түнөп жатышкан адамдардан менин эмнем кем? Кемчилигим эле кедейчилигимби? Кайда, кайсы жерде болсо да кедейге кедейдин боору ачышат тура. Заңгыраган 6 кабат конок үйүнөн жатууга мага жай табылбай, сыңар терезелүү, жалгыз бөлмөлүү кедейдин үйүнөн табылганын кара. Мынакей, мындагы курорт, санаторияларда эс алган, дарылангандар ким? Өңчөй байлар, капиталисттер. О, адилетсиздик дүйнө, деди, башын чайкап. Ушул шаарды, ушул сонун имарат жайларды түзгөн эмгекчил эл өзү го. Алар эс албастан кан соргучтардын эс алганы барып турган адилетсиздик эмне? Биз минтип кара курсактын камы деп бир кесим нангазар болуп, кыйналып жумуш издеп жүрөбүз. А булар болсо борго байлаган чочколордой тигинтип семирип, жыргап куунап жатышат. Баатыр орус эли өз жериндеги ушундайларга каршы баш көтөрүп революция чыгарган экен го. Биз да революция чыгарсак кандай жакшы болор эле. Ушундай ойдун кучагында жатып уктап кетти. Бир кезде ойгонсо, таң аппак аткан экен. Кийинип тышка чыкса, кечеги жаан бара-бара калың карга айланып, теребелге ак тонду ай карасынан жааптыр. Бирок күн тиери менен эле кар эрип, бактарактардын бүрдөгөн бүчүрлөрү, көк жашыл чөптөр көрүнө түштү. Рудольф меймандос Алышка кемпир менен коштошту да жолго чыкты. Ата конуш жерин, туулуп өскөн элин таштап, таалай издеп, анын жолго чыкканына бир топ күн болуп калды. Көп эл жерди көрдү. Бөрк ал десе баш алган Штефка менен марбал өңдөө, кара ниет, таш боор мастерлерди, Кудайды, динди оозанып, жылаанда элди арбап, алдап семирген поп менен ксенцтерди өз энесиндей үйүнө кондуруп, кетээринде колуна чатыр карматып, койнуна тамак ашын каткан карапайым меймандос троллялык кемпирди үйлөрүнө кондуруп сыйыр урматын көрсөтүп, кыздарыбыздан бирөөнү үйлөнгүн, күйөө болгун, бизде калгын деп акидей асылышкан ак ниет датчандарды, аны кедейсинтип, кемсинтип конок үйүнө кондурбай кууп чыккан чоң курсак господинди баарын ал көрдү. Ким жакшы, ким жаман, ким ак чүрөк, ким алдамчы экенин да
Емал білді. Теңдік қайда, теңсіздік қайда, әділет қайда, әділетсіздік қайда, бұлар дағы емаға маалым. Жұмышсыз жүрген адамдарды теңсіздік, әділетсіздікті көріп, анын таптық сезімі оғы бетер ойғыны берді. Қой еме, деді Рудольф. Орта Европаны қаншалық қыдырсам дағы таалайым табыла тұрған көрінбейді. Қайра барып таалайды өз жерімдер іздейін. Саксонияға келе бергенде жол үстінде қоқысынан ескі досу Карел менен кездешіп қалды. Құшақташып көрішіп, көрген білгендерін, қайда, қайсы шаарда болғандарын бірінен бірін үстікі бостық сұрап жатышат. Карел дағы Марвалдан шығып жұмыш іздеп Германияға келген екен. Жұмыш таба албай қиналған соң алда қайра Чехияға кетіп бара жатыптыр. Біріне бірі қараан, өбік жөлік болышқанына екеуі бірдей қуанышты. Тегіне алды жақта екі мамлекеттің шекарасын көрсеткен екі қарағай. Жол бойында қақ еткен қарға, қуқ еткен құзғын жоқ, еен. Жылға суысы шарқырап ағып жатады. Суу бойына ес алуға олтыра кетішті. Арқасында баштықтарын алып, жерге қойып, оозын ашып, қатқан-құтқан сухарларын суға чылап жеп жатышады. Чарчаған емелер қансын, көк майсаңның үстіне оғынап, көшіп ұқтап та кетішті. Ей, селсаяқтар, ұқтай тұрған жерде тапқан екенсіңер, тұрғыла. Чоуч бойғынып көздерін ашса, жандарында құрал жабдықтуу бір немец солдаты тұрады. Орындарынан тұра қалып, арқаларына жол баштықтарын арчындап, қачып жөнөштү. Қаңғып жүрген жаш жігіттерді немец солдаты аядыбы, аларды текшергенде документтерін сұрағанда жоқ. Арт жағын қылчақ-қылчақ қарап, жүгіре басып кетіп бара жатышқан жаш жігіттерге ал күліңдей қарап қала берді. Бір топ уақыт өтті, күн да төбеден оғып барады. Арттағы солдат қайра қуып келшідей, бұлар жолда тоқташқаны жоқ. Лаба дариясына келе бергенде ғана еме жуудың құтылдық дегенсіп, терлерін сүртіп ес алуға суу бойына отыра кетішті. Досым, деді бір кезде Карел Рудольфко. Бая жолда ес алып жатқанымызда байқадым. Шымың тақыр жыртылыптыр. Ушыл бойдан еліңе қантып барасың. Менде бір запас шым бар, ошоны берейін, киіп ал. Чынында да Рудольфтың шымының тайда тамтығы қалған жоқ эле. Жыртықтарынан ағарып, ескі штаныдағы көрініп тұрчу. Рудольф шымды алудан оялсадағы досының өтін үшін қиялған жоқ. Қат-қат аға рахматын айтып, шымды киіп, Дарбы дариясына ботинкасын ырғытқан сияқты жыртық шымындағы Лаба дариясын ырғытты. Қош еме, қайран шымым. Маға бір топ қызмат қылдың, ескірдің, жыртылдың. Еме дария үстінде саяқат қыл. Көңіл пүлдіп ұясына кіріп, айлана күйгімдөнгөн кезде жолаушылар чегарадағы бір немец қыштағына келішті. Bir үйдің дарбазасына тоқташып, немец тілінде қонуға рұқсат сұрашты еле, үй иесі жылу сөзіменен қаршы алды. Рахметіңіздер, кіріңіздер құрауға. Құрауға кірішті. Үй иесі өте елпектік, сылықтық менен бұлардың документтерін сұрады. Карел паспортын сұндылы, алаға көз жүгіртіп қайра берді. Рудольфтың паспортын көргенде үй иесінің қабағы чытыла, өңі бұзыла түшті. Мұрдын чүйріп, көзін алайтып ачылу үнін шығарды. Орын жоқ саға, мында қонуға. Рудольф чоочуп кетті. Емне үшін, чех болғаным үшін бе? Ова, білген келсе, кетіңіз, тұрбаңыз. Айлағанша, Рудольф кетеншіктей басып қайра шықты. Карелдағы бұрылып, жолдышының артынан жөней бергенде, үй иесі аға, сізге рұқсат, қоныңыз мында, деді. Жоқ, деді Карел, жолдышым қайды болса, мен де ошондо болом. Екі дос ертішіп, бір саатча жол жүріп, дағы бір селоға келішті. Түн. Үйлердің терезелерінен жылтылдап от шығады. Четкі үйдің дарбазасын қағыштелі, ақчач кемпір шыға келіп ешік ашты. Бұлардан түн қатып, алыстан келе жатқан жолаушылар екенін білген соң, ал қонуға қаршы болған жоқ. Ошол түні Рудольф көпкө чейин ұқтай албады. Қанты ұқтайды. Өз елі, өз жеріне аны бір немец кешесі, сен чексің деп қордып, қондырбай құросынан қуып шықпады бі. Құлақ ұғып, көз көрбеген бұл бір шымдық қо.
буга арданып туз сепкендей ичи ачышат. Аттың десеңчи. Колдун кыскалыгы болбогондо ал шермендени бычактап өлтүрсө да болор эле. Эртеси кайра жолго чыгышты. Жол боюнда өскөн дарактардын жемиштери эч ак пышкан. Чех дейхандары аларды кыйгач жыйнап жатышкан кези. Жаш жолоочулар токтой калышканда кыз жигиттер аларга басып келип, күлүңдөп алма өрүктөрдү сунушат. Күн кечтегенде кимисине кирсең дагы ардактаган коноксуң. Ошентип эки дос кол кармашып, конуп түнөп кетип бара жатып, Чех элинин сый, урматы жөнүндө сүйлөшө кеткенде. Чех элинде меймандос эл барбы, деди Карел. Чындыкты айтсаң, досум, деди Рудольф. Муштумун түйүп кыжырдана арт жагын карады. А тиги жаңкычы? Чех жеринде жашаса дагы бизди кондурбай койгон немецти айтам. Ал адам эмес, айбан, доңуз. Чех эли менен күнчыгыш элдерин басып алып, Герман империясын түзмөкчү болушкан шовинисттерден ал. Элба дарыясынын көп токойлуу жылгасы менен төмөндөп жүрүп отурушуп, кең жайыкка чыга келишти. Жайыктын так орто жеринде кол менен бирөө кое койгонсуп сокугантай чок чойгон тоо турат. Рудольф аны көрөр менен, досум, деди Карелди колдон алып. Дедиги көз учунда көрүнгөн тоону көрдүңбү? Ржип тоосу дейт аны. Уктуң беле? Бүткүл Чех элинин даңазалуу укмуштуу баатыры чоң атабыз күндөрдүн биринде өзүнүн небере чөбөрөлөрүн ээрчитип, тиги тоонун чокусуна чыгып, мындай дептир. Көрдүңөрбү, балдарым, тукумдарым, тиги жайылып жаткан кең талааны. Силерге деп мен аны тандап алгам. Мына, деди Рудольф колун шилтеп. Мен да ошол тоонун чокусуна чыккым келет. Жүр баралы. Аны чокусунан мен сага Чех элинин сонун, кооз, ой чуңкурларын, кең талаасын көрсөтөйүн. Карел макулдугун билдире башын ийкеди. Катар басып, ырдашып кетип бара жатышат. Жол боюнда көз учунда адам баласынын колу тийбеген бош жер жок. Баардыгы иштетилген. Баарынан да адам баласы пайдаланаарлык. Элба дарыясы чыгыш жакка бурула бергенде анын үстүнөн түтүндөрүн будак чыгарып, анда-санда созолонту үн салып, кайчылаша өтүп жатышкан паровоздор көрүндү. Аларды ээрчи сүзүп бара жаткан жел кайык жактан кыймылдаша ырдаган үндү кечке жумшак тентек жел тирилдетип алыска алдагайда учуруп жатат. Эки дос алар жака кызыга көз чаптыра жүрүп отуруп, Ржип тоосунун төбөсүнө чыга келишкенде күн дагы кылкылдап түнөгүнө жакындады. Мына кең талаа, кең өрөөн, жер бетин бербей көк жашыл тартып дүңкүйгөн калың токой, агын суулар, бактарак, алма өрүк, жүзүм, жүгөрүлөр көздүн курчун алат. Тигинде дайра четинде жыш токой ичинен чиркөөлөрдүн төбөлөрү батып бара жаткан күн нуруна чагылышат. Сол жакта көк тиреген морунан коюу, кара түтүнүн уюлгутуп кандайдыр бир фабрика иштеп жатат. Күн дагы батты. Тоонун этегине жайланышкан Рудница шаарынын оттору жымыңдашкан жылдыздардай жарк-журк этет. Шаарга баралы эми, досум, деди Рудольф жолдошуна. Эртерээк барып, түнөй турган жай таппасак болбос. Эңкейиштен шаша басып келе жатышкан жолоочулар жакын арадагы кыштактардан шаарга бара жаткан ийнине эбегейсиз чоң кернейи көтөргөн абышканы кууп жетишти. Саламдашып сураштырышса, жумушчулардан түзүлгөн духовный оркестрден музыкант экен. Булардын конууга жай издеп шаарга бара жатышкан жолоочулар экенин билген соң ал: "Түн болсо кирип калды, балдарым. Конууга шаардан жай табылар бекен силерге. Андан көрө кернейимди көтөрүшкүлө, шаарга баралы. Зоок кечесин көрөлү. Кайра мени менен бирге кыштакка келгиле, үйүмө конгула", деди. Ал музыкантчы Лавик деген кария эле. Жаш жигиттер кернейди алмак-салмак көтөрүшүп шаар клубуна келишти. Клубка эл эчак жык толгон экен. Музыкантчы кария келер замат духовный оркестрдин жаңырган үнү угулду эле, жаштар дагы айлан көчөк атып бийлей кетишти. Карел менен Рудольф болсо
сахнанын ар жагында жашырынып, жаштардын бийлерине көз чаптырышууда. Аттиң десеңчи, алар дагы кыздар менен бийлешсе, чарчашкандарын унутушпайт беле. Кантип бийлешет, үстү башы, кийимдери ал болсо. Аларды көргөндө шаардын эрке, тентек кыздары жаа бою качышпайбы? Музыкантчы карыя оюн бүткөн соң жолоочуларга келсе, алар катуу уктап калышыптыр. Ойготуп үйүнө ээрчитип жөнөдү. Үй анын бир кыйла жерде экен. Жарты саатча жол басышты. Кемпири кандай болду экен? 7 түндө барганыбызга нааразы болбогой эле дешип, сарсанаада келишти эле, бирок кандай болбоду. Жылуу чырайы менен конокторду каршы алды. Келгиле балдарым, келгиле. Мария деди. Лавик кемпирине бирдеңкең барбы? Бар деди. Мария шашкалактап. Сонун даамдуу нандар бышырып койдум эле. Көрсө коноктордун келерин билген экем. Жолоочулар курсактарын тойгузуп, үй үстүнө жыйналган кургак чөпкө орунуп жата кетишти. Отурушканда күн аркан бою көтөрүлгөн кез эле. Таң ашырган аттардай сергип, эс алып калышыптыр. Кийинишип, жуунушуп, таранышып, үстү башын карашып, үйгө киришсе, стол үстүндө толгон тамак аш. Жекшемби күн болгондуктан Лавик карыя дагы жумушка кетпептир. Алар тамактан кийин Мария менен Лавикке рахматтарын айтышты дагы Прагага карай жол тартышты. Кетип бара жатып Рудольф айланага суктана күлүңдөп, «Бах!» деп койду. «Мекеним кандай сулуу, кандай көркөм. Ооба, элиңер да, жериңер да ошондой», деди. Карел да досунун сөзүн коштоп. Австро-Венгрия империясы Франц Иосиф I 60 жыл такта отурушуна арналган салтанаттуу көрсөтмө ачылып жаткан кезде жолоочулар Прага шаарына келип киришти. Шаар ичи азан-казан, көчөлөрдө плакат, ураандар илинген. Алардын жазуулары немецче, чех тилинде котормолор алдында жазылган. Парк, аянт, көчөлөрдүн аттары дагы немец тилинде. Айтор шаар Рудольфко жат шаардай, эли дагы бөтөн элдей көрүнүп кетти. Кимиси болсо дагы немисче сүйлөшөт, чех тилинде сүйлөгөн адам жок. Бул эмнеси? Өз жери, өз шаарында туруп, булар өз тилин унутушканбы? Шаардык чехтердин жүздөрү жарык эмес. Кайгысы бардай, өз эне тилинде сүйлөөгө акысы жоктой. Ошентсе да шаардын көп тиреген мунара, шпилдери, заңкайган кабат-кабат үйлөрү, суналган талаа төздөрү, көк жашыл бактарактары далай оор, кыйынчылыкты башынан өткөрүп, далай жоо баскынчыларга туруштук берип, сок куруп жашап келген эски карт сепил дагы бүгүн болбосо эртең боштондукка чыгабыз дешкенсип, төшүң кере-кере менменсинет. Эх, алтын Прагам, деди Рудольф башын ийке пүшкүрүп. Кол күчү, маңдай тери менен ата-бабаларыбыз салган байыркы сепил, байыркы шаар элең. Сен минтип башканын үстөмдүгүндө таман алдында калбассың. Чех эл сени бир күнү бошотоор, ошондо элимди сен мурдагыдай өз койнуңа алаарсың, эркелетерсиң. Карел Прагада калды. Тулпар жерин, өз элин сагынат деп, Рудольф туулуп өскөн Новогризоновка селосуна карай жөнөдү. Тигине село, дарактары дагы дүмпүйүп көрүнүп турат. Тёча Ева эмне болду экен? Теги байкуш аман эсен болгой эле, деди. Ал кетип бара жатып. Ева дегени коколой башы бар, Радушек менен аталаш бир шордуу кемпир эле. Баягыда шаарга көчүшкөндө ал алардын үйүндө калган. Рудольф селого жетип, бутунун учу менен алга адымдап, үйгө жакындады. Чатырчасынын бир жери жемирилгени болбосо, үй мурдагыдай өзгөрүлбөптүр. Үй алдына тигилген кош кайыңды жалбырактары желбиреп, көк тиреген сонун дарак болуптур. Рудольф кайыңга келе бергенде, анын түбүндө секирип, жөргөлөп оттоп жүргөн бир топ таранчы дыр коюп учуп барып, кош кайыңга конушту. Жогоруда кайыңдын бутактарында уялары барбы, балапандар дагы чыйылдашат. Рудольф акырын алга аттап, куроонун ичин карады эле. Эшик алдында өзү ээрчитип ойноочу баягы барак күчүк Машка жатат.
Ал азыр чоңоюп чоң дөбөт болуптур. Жат кишини көрө коюп үрүп ордунан тура калды. Рудольф аны таанып, «Мишка, Мишка» деп үнүн чыгарды эле. Ит аны таанып, жүгүрүп келип, куйругун шыйпаңдатып эркелей кетсе болобу? Мишканын үргөнүнө үйдөн ак чач кемпир чыга келди. «Сен ким элең?» «Ит каппасын, тетя Ева. Мен Рудольфмун». «Эмне дейт?» Кемпир бөкчөңдөп, бери карай жүгүрөм деп мүдүрүлүп жыгыла жаздады. Рудольф жетип кучактай калбаганда, балким жыгылып да кетет эле. «Кагылайын балам, аман эсен барсыңбы?» Калтыраган тарамыштуу колу менен Рудольфту кучактап, бетинен кайра-кайра өпкүлөдү. «Кайдан балам, кайдан? Үйдөнбү? Аман эсен турасыңарбы?» Кемпир Рудольфко өтө аянычтуу болуп көрүндү. Бетинин бырыштары көбөйүп калыптыр. Анын ак чачын сылап, ага бирденке айтмакчы боло бергенде, тигинден да, мындан да коңшу колоңдор келип, Рудольфту курчап алышты. Анан башына чейин көз чаптырып, чоңоюптур, жигит болуптур дешип, башы ийкешет. Кайда, кайсы жерде болгонун үстөкөбөстөк сурап жатышат. Рудольф дагы жумуш издеп, көп жер, көп шаарда болгонун, көргөн азабын, кыйналганын айтты эле. Карыялардан кимдир бирөө, «Балам» деди. «Жаш кезде көргөн мээнетпи? Анын акырында асылы болот. Ага кайгырба балам». Бир топто барып эл тарады. Эми үйдө тетя Ева менен гана Рудольф. Экөө аркы беркини сүйлөшүп отурушат. Кемпир мурдагыдай эле динчил, кибадатчыл, чиркөөсүн калтырбаптыр. Чиркөөнү таштаганы, динсиз болгондугу үчүн Кудайга кулдук уруучулардын тизмесинен наалат каргыш менен чыгарылды деп Евага да угулуптур. Көз жашын көлдөтө байкуш кемпир аны айтып, «Балам» деди. «Сага эмне болду? Кудайды, динди таштап, жаңкы жумуш таппай кыйналганыңда ошондон балам? Анча эмес, бар чиркөөгө чокун, күнөөмдү кеч деп Кудайга жалынып тобо кыл. Кудайдын каарына калган адам бир шумдукту көрөт балам». Рудольф кемпирге эмне деп айтаарын биле албай мукактанды. «Чындыкты айтайын» дейт, бирок тили күрмөлүп айта алган жок. Айтса эле шордуу кемпир кайгырып, көз жашын дагы төккөнү турат. Ооз учунан жооп кайтарды. «Макул энеке, ойлонушайын». Рудольф Венага жөнөгөндө атасы Сентин шаарында калды эле. Андан Турчанский шаарына көчүптүр. Ал кабарды кемпирден укту дагы 3-4 күндөн соң атасына жөнөдү. Селодон бери 2-3 жолдун айрылышында бир карт алмурт боло турган. Анда илинген икон бар. Өткөн кеткендер чокунсун деп, аны качандыр бир кездерде манактар илген көрүнөт. Рудольф балдарга кошулуп ушул чөйрөгө далай келгени бар. Ошондо иконун түбүндө чокунуп жаткан элди көрүп, токтой калып, балдарга кошулуп ал дагы далай чокунган. Мына азыр да ошону жандап өтүп баратат. Андан мындан ары бери өткөн адамдар ага токтоп, чокунуп жатышат. Араларында кызыл-тазыл кийинген аялдар да жок эмес. Рудольф токтогондо, шапкесин колуна алганда, аларды караган да жок. Таягын оңду-солду шилтеп, какая басып өз жолунда кете берди. Икондун түбүндө тургандар жолоочуну карашып, бирин-бири түртүшүп, бул кандай кудайсыз эме деп күбүрөшүп сүйлөшүп калышты. Ким билсин, алардын ичинде Рудольфту тааныгандар да бар чыгаар. Тетя Евага барып, алар айтышкан болсо, шордуу кемпир ошондо кантты экен. Рудольф келгенде атасы Рудошек Турчанский шаарында целлюлоза фабрикасында уста болуп иштээр эле. Баласын көргөндө шордуу абышка кучактап өптү. Иржина да аны жылмая каршы алды. Бөбөгү Славик дагы чоңоюп, кол арага жарап калыптыр. Байкелеп, имерлип, Рудольфтун жанынан чыкпайт. «Балам» деди атасы. «Бакыт издеп барбаган жериң, жумуш издеп көрбөгөн элиң калбаптыр. Эми бирге туралы. Жумуш табылса иштээрсиң, иштебесең биз менен бирге турарсың. Эптеп күн көрөрбүз». Бул атасынын аталык камкордук менен айткан чын сыры, чын пикири эле. Бирок бир нече күндөн соң өгөй энесинин кабагы чытыла баштады. Эненин анысын байкады да, Рудольф бир күн атасына: «Атаке» деди. «Атаке, үйдө жүк болуп отура бергеним болбос, бир жерге ишке кирейин, колумдан баардык иш келет».
Мейлі балам, мейлің, деді атасы да. Рудольфко Турчанскийден жұмыш табылған жоқ. Талай завод, талай фабрикаларды қыдырып, ақыры Копиршевница шаарында вагон құруучу заводына жыгашчылык жұмышқа жайланышты. Маянасы өтө аз болсо да жұмысчы табынын арасында болгонуна ал абдан кубанычта. Заводто социал-демократ партиясынын мүчөлөрүнөн адамдар бар эле. Алар менен таанышты. Кайсы бирөөнү өзүнө дос этип алды. Эң жакын дос Франтишек деген жигит эле. Анын жетекчилиги менен уюшулган атеисттердин клубуна мүчө болуп өтүп, Рудольф дин менен чиркөө жөнүндө лекция, докладдар жасаар эле. Дин менен Кудайды оозанган ксенц монахтардын элди алдап арбаганын да, Кудайга кулдук урууну өзү эчак таштаганын да кайтаар эле. Рудольфтун дагы бир жакын досу музыка ойногонду жакшы билген Йосиф деген жаш жигит. Аны менен бирге болуп, бирге жүрүп, музыка кружогуна кирип, бара-бара гитара ойногонду, мандолина черткенди, интернационал, Марцелеза ырдаганды үйрөндү. Заводто же атеисттер клубунда оюн зоок боло калса, ага дагы ал катышып жүрдү. Жаз айларынын бири, күн жылуу, ой тоонун баары жашарган. Убакыт кеч, завод клубунда жумушчулардын жалпы жыйналышы болуп жатат. Жыйналыштан соң оюн зоок болот дешип, кружокко катышкандар да келишкен. Иш убакыты, кызмат акылары жөнүндө ораторлор биринин артынан бири чыгып, забастовка, стачка жөнүндө сүйлөшкөндө сакал мурутун кырдырган кимдир бирөө ага каршы боло кетти. Аны менен биз фабрика, завод ээлерин коркута албайбыз. Андан көрө алар менен келишкенибиз жөн. Акыл салсак, сүйлөшсөк, алар да адам го. Кепке көнөр, маянабызды көтөрөр. Жер тепкилеп ышкырып, эл аны андан ары сүйлөткөн жок. Президиум жактан коңгуроо кагылып, элдин ызы чуусу басыла түшкөндө Рудольф дагы сөз алып, трибунага көтөрүлдү. Жаш жигит эмне дээр экен деп көпчүлүктүн көзү Рудольфто. Рудольф залдагы элди кыдырата карап алып, колун шилтеп сөзүн баштады. Сөзүндө ал жумуш таалай издеп Европаны кыдырганын, кайда кайсы гана шаарда болбосун жумушчу табынын турмушу өтө оор абалда экенин айтып келип, сөзүнүн акырында ал жакта да, деди, забастовка, стачка жөнүндө жумушчулар арасында талай сөздөр болуп жатат. Бирок ал идея азырынча иш жүзүнө көп анчалык ашканы жок. Эмне үчүн андай? Себеби ага чыккынчылык кылуучулар бар. Сөзүнөн токтолуп, тамагын кырып, жаңкы трибунадан түшкөн киши жакты кыжырлана карап алды. Тиги жолдошум не деди? Аныкыда жумушчулар кыймылына барып турган чыккынчылык. Анын тилин алсак, жумушчу табы эч качан жакшылык көрө албайт. Эзилген. Фабрика, завод ээлери өз эрки менен жумушчуларга иш убактысын азайтпайт, маянасын көбөйтпөйт. Андыктан бирден бир жол забастовка, стачка дей бергенде. Туура деген үндөр чыгып, залдын ичин жаңырта колдор чабылды. Жыйналыш бүттү. Завод ээси элдин түрүн көргөндө ачуусу абдан келген көрүнөт. Жок шылтоо менен зоок кечесин койдурган жок. Рудольф тышка чыкса, анын алдында анын досу Йосиф күтүп туруптур. Жалгыз эмес, ээрчиткен эки кызы Вера менен Блажена бар. Азамат, жарайсың, жакшы сүйлөдүң, деди ал Рудольфту колдон алып. Кыздар да анын сөзүн кубаттай кетишти. Ооба, ошентиңиз, жакшы сүйлөдүңүз. Рудольф мурда кыздарды кружоктон бир нече ирет көргөн. Араларында аздыр көптүр сөздөр да болгон. Бирок жакшылап тааныша, сүйлөшө алган эмес. Бөтөнчү Рудольф Вера менен сүйлөшүүгө кумар эле. Анткени кыз көңүлүнө жаккан. Жакшылап таанышайын, сүйлөшөйүн деп жүрөк кургур туйлап дегдесе дагы батына алган жок эле. Мына эми көктөн издегени жерден табылып, так жанына кыздын өзү келип турганын кара. Албетте муну иштеген Йосиф. Кыз менен досун жакшылап сүйлөшсүн, ой пикирин айтышсын деп Блаженага кошуп, аны кыздардан бөлүп алып калган көрүнөт. Мына эми эки дос кызды колтуктап аллея менен кетип баратат. Арт жагында Рудольф кызга ал кайда, кайсы жерде болгонун көргөн билгенин божурап айтуудан оозу бошобойт. Кыз дагы рети келе калганда ага жогорку окуу жайларынын биринде окуп жүргөнүн,
Атасы ушул заводдо көп жылдан бери иштеп келе жатканын айтты. Веранын сөзүнөн улам берки кыздын жайын да билди. Заводдо иштейт экен. Ага каралап, Вера дагы мында келе калып бош убактысы боло калганда музыка кружогуна катышып жүрүптүр. Ошентип 2 жаштын ортосунда ошол түнү алым сабак сөздөр болду, таанышты. Бул албетте алгачкы таанышуу, сүйлөшүү эле. Мындан кийин да алар бир нече рет жолугушту, сүйлөштү. Сүйлөшкөн сайын эки ортодо кандайдыр бир жакындык, кандайдыр бир жылуу сезим пайда боло берди. Бирин бири көргүсү, сүйлөшкүсү келет да турат. Бирок келечекте кызыктуу сонун турмуштун кулпусун ачуу жөнүндө Рудольф кызга эчтеке айтканы жок. Айтууну азырынча эртерээк деп билер эле. Чынында да ал абал ошондой. Вера болсо окуусун бүтүрө элек. Бүтүрүүгө али 3 жыл бар. Рудольф болсо далай жерден жумуш таппай келип, кас турган баладай эми гана аяк өйдө туруп, заводко кирип, минтип жаңы гана иштеп жүрөт. Жашы да жаңы гана 20-дан ашты. Демек, өмүр кошууга али эртерээк. Мында көп иштейби, аз иштейби, анысы да белгисиз. Ошондо да кыздын сүйгөн сүйбөгөнүн билүү жигит үчүн керек да. Билбестен туруп, кур талаага арам тер болуудан эмне бар? Бир күнү Вераны жолуктуруп, өз оюн, өз тилегин айта келип, аныкындагы чегип сурады эле, кыз каршы боло алган жок. Айтканы гана бул болду. Азырынча шашпайлы, окуумду бүтүрөйүн анан. Анан деген сөз кыздын ага каршы болбогону, сүйгөнү да. Кубанычтуу мындай сөздү укканда кыздын колун алып кыса-кыса кармаган. Андан кийин эки ортодо мындан да кызык, мындан да жалындуу көп сөздөр болуп, кыз окуусун бүтүрүүгө, ага чейин жигит ушунда иштей берүүгө экөө бирдей макулдашкан. Андан соң гана алар өмүр тилектерин кошмокчу эле. Бирок жаштардын тилеги иш жүзүнө ашпай калды. Анткени маянабыз көтөрүлсүн, жумуш убактысы азайтылсын деген ураан менен стачка башталып, шаар ичи кымгуут боло түштү. Стачка 2 күнгө созулса да, башка завод-фабрикалардан аларды колдоочулар болбой, акыры басылды. Тишин кайрап жумуштан чыгарууга кыйкым таппай араң жүргөн завод ээси баарын кылган ушулар деп шектүү жумушчуларды четинен жумуштан чыгара баштады. Алардын ичинде Рудольф да, анын жолдошу Йосиф дагы бар. Аларды эми завод ээси өлсө да кайта кызматка ала турган түрү жок. Эмне кылуу керек? Россияга кетүү Рудольфтун көптөн берки оюндагы иш. Ан эми ал иш жүзүнө ашыргысы келди. Кантип ашырат? Мурда көрүп билбеген жерге жол жүрүү оңой эмес го. Жолдош табылса өтө жакшы болор эле. Ким ага жолдош боло коёр экен? Йосифке айтып көрсө кантет? Эгерде ал макул болсо, сокурдун издегени 2 көз деп абдан жакшы болбодубу? Мурунтан тааныш, сырдаш 2 адам жолдош болуп жол жүргөнгө эмне жетсин? Бири-бирине жардамчы, кеңештеш, эр шаркак эмеспи? Ушундай ой менен Рудольф Йосифке акыл салып көрдү эле. Ал дагы аны менен Россияга барууга макул болду. Өзү менен бирге болуп, бирге жүрөр адам жөнүндө анын санаасы тынса дагы, жүрөгүн өйгөн дагы бир нерсе атасы менен сүйгөн кызы Вера. Алар эмне дээр экен? Барекет болуп каршы болушса, анда эмне кылуучу? Аларды эптеп, эпке келтирмейинче алыс кетүү кыйын болор. Бул жөнүндө атасына кат жазды эле. Ал кайра жазган жообуна каршы боло келип, акырында мындай дептир: мунуң балам барса келбес сапарга окшойт. Россиянын ой чуңкуру көп. Бирде дөбөдөн түшө албай, бирде чуңкурдан чыга албай, эки ортодо калаарсың деп корком. Өрт күйүп, революция жүрүп жаткан элге барганың кандай болор экен? Ошол жагын ойлон балам, өзүң бил. Демек, чындап келсе, атасы да каршы эмес көрүнөт. Эми Вера эмне дээр экен? Макул болсо, анда бир жөн. Макул болбосочу? Шаар багы, убакыт кеч. Баг ичине илинген электр шамдары ачып жумган көз сыяктанып, ар кайсы жерде жалт-жулт этет. Колтукташып аллеяда ары-бери баскан адамдар көп. Алардын ичинде Вера менен Рудольф дагы бар. Рудольфтун көптөн бери жумушсуз жүргөнүнө кыз жан ачып, жолугуша калганда жумуш жөнүндө андан сурай кетчү.
Мына азырда Вера сурап калды. Кандай жумуш табыла турган көрүнөбү? Кайда, кайсы жерде болдуңар? Йосиф экөө ээрчишип бир нече завод, фабрикаларда болгонун, жумуш издешкенин, таба алышпаганын Рудольф айтканда, Веранын ичи ачышып, кабагы бүркөлүп терең үшкүрүндү. О, армандуу күн-ай, жакшылык күн болоор бекен бизге да. Стачкага байланыштырып, атамды дагы кызматтан чыгарышты. Кыздын армандуу сөзүнө, муңайган өңүнө жигиттин дагы сай сөөгү сыздады. Аттиң десеңчи. Колдун кыскалыгын карачы. Болбогондо Веранын атасын кайра кызматына койдуруп, өзү дагы иштеп, сүйгөн жарын кубантпайт беле. Анте турган Рудольфто кудурет барбы? Колу кыска, сөзү өтпөйт. Башка бирөөгө жумуш таап бермек түгүл, ал өз айласын таба албай минтип жүрөт. Бара-бара паркка адамдар толо баштады. Эл менен кагылышып, ээн эркин басып жүрө алышпаган соң, эки жаш четтеп чыгышты дагы чоң кайыңдын түбүндөгү скамейкага келип отура кетишти. Караңгылык түшкөн сайын парк ичи өтө көркүнө келип, коюу жалбырак, солкулдак чырпыктардын арасынан электр жарыгы кыздын башына түшүп, аны эркелеткендей, маңдай чачын сылагандай болот. Булардын тике маңдайында ар көйүздө дөмпөйүп, айланасы ала көлөкөлөнүп, кандайдыр бир укмуштуу чоң дарак турат. Дарактын майда, тарам-тарам, солкулдак жаш чырпыктары төмөн карай салбырап, жашыл көк жалбырактары желбиреп, кадимки жомоктогу пери кызына окшошконсуйт. Жаратылыштын ушу кооз көрүнүшүндө отурган Вера Рудольфко мурдагысынан дагы сулуу, мурдагысынан да жароокер жайдары көрүндү. Чынында да ал сылык, сулуу кыз, бойго жеткен. Чех кыздарынын бардык мүнөзү, бардык өңү түсү ушунда. Кыйгаш тарткан саргыч кашы, көгүрүм көлдөй көгүштөнгөн жароокер көзү, жука эрди кимди болсо да өзүнө ашык этээрлик. Алыска сапар этүү жөнүндөгү оюн Рудольф ага айтайын дейт. Бирок аны айтса эле, түнөгүнөн кушту чоочутуп учура тургансып коркуп, апкарып турат. Оңдой берди болгонун кара, сөздү кыз өзү баштады. Эми эмне кылайын дейсиң? Минтип жүрбөстөн бирденке ойлоп табуу керек да. Таптым жаным, таптым. Кубанганынан Рудольф өзүнөн өзү күлүңдөдү. Аны айтууга оозум барбай жүрдү эле. Неге? Кыз да Рудольфко жылмая карады. Неге антесиң, айтсаң? Мындай учурдан пайдаланып, ал Россияга барып кайтуу оюн дароо айтты эле. Веранын кабак кашы бүркөлө түшүп ойго батты. Эмне жөнүндө ал ойлонот болду экен? Орус эли өз падышасына, капиталист байларга каршы куралдуу көтөрүлүшкө чыгыптыр. Петроград, Одесса, Сочи шаарларында кан төгүлгөн салгылашуулар болуптур. Кара деңиз флотунда Потёмкин дейби, эмне дешет? Кандайдыр бир согуш кораблинин матростору көтөрүлүш жасап, акыры жеңилип Румынияга өтүптүр деген кабарды газеталардан окуп, элден да уккан. Ошондой укмуштуу, тынчы жок, козголоңчул эл жака барам дегени Рудольфтун барып турган балалыгы да. Өлөр тирилерин билбеген, алды кийинин байкабаган ал кандай эме? Ошонусунан ал адегенде эле завод ээсине каршы сөз айтам деп жумуштан чыгарылып отурбайбы? Ким билет, Россияга бара калса, көптүн шарданына кирип, стачка көтөрүлүш жасоочуларга кошулуп, майып болуп калсачы? Мына Веранын жүрөгүн өйөгөн ойлор ушул эле. Бирок анысын жигитке айтканы жок. Көптөн барып башын көтөрдү дагы, жалу ооруган аянычтуу көзү менен Рудольфту телмире карап, дирилдеген жумшак үнүн чыгарды. Ушул оюңдан кайтсаң кантет? Корком жаным, корком. Күн бүркөк эле, жаан себелей баштады. Жайдын күнкү жаан эмеспи? Өткүн чыгаар, өтүп кетээр дешип, алар ордундарынан турушкан жок. Рудольф күрмөсүн чечип кызга жапты. Кыз да, жигит да суу болбосун деп, анын бир өңүрүн ага берип, кысыла жакын отурушту. Рудольф дагы аны имере кучактап, оң колунун учу менен Вераны кымырып, кымтыды. Кыздын жаш жүрөгү тынчый албай тикилдеп соккону анын кулагына даана угулуп турат. Ошол жүрөктүн эң бир ичке, эң бир назик жеринде өзү гана, жалгыз гана өзү бар сыяктанат. Ага ал жан сезими, чын дили менен ишенет.
Ошол ишеним, ошол сезим келечекте боло турган зор бакыт, зор кубанычтын айныбас анты шекилдүү. Жаным Верочкам, деди бир кезде Рудольф. Корком дегениң эмне? Ооба, анын себебин да түшүнөм. Россияда эл толкуну басылбаганы, өрттүн өчпөгөнү ырас, бирок ошондой экен деп ал жактан коркконум кандай болор экен? Бул жакта минтип, жумуш таппай, сенделип жүргөндөн көрө ал жака барганым жакшы эмеспи? Орус элин көрөйүн, революциясы менен таанышайын. Эзүүчү тап менен кандайча күрөшүп жатышат болду экен? Анысын да көрөйүн. Айтор 2-3 жылча Россияда болуп, күрөш жолун үйрөнүп кайтсам, келечекте мында бизге кереги тиер дейм. Көз ачып каш серпкенче эле ал жылдар өтүп кетет. Ага чейин сен дагы окууңду бүтөсүң, анан кызыктуу сонун турмуштун кулпусун ачабыз. Өмүр тилегибиз кошулат. Уруксаат эт, жаным, уруксаат. Вера эмне деп жооп берерин билбей, жарга капталгансып, кысталып көпкө чейин унчукпай турду дагы дирилдеген таза назик үнүн чыгарды. Өзүң бил, жаным, кайда жүрсөң дагы аман бол, мени унутпа, күтөм сени. Рудольф Вераны кучактап, анын ысык эрдине эрдин тийгизди. Күн шатырап жаай баштады. Тоо аскалары тарса турс этип, чатырап урунгансып, жан чоочутар табыштар чыгарып күн күркүрөдү. Сейилдеп паркта, көчөдө жүргөн адамдар шашып, туш-туш жака жүгүрүп качып баратат. Рудольф менен Вера дагы орундарынан тура калып, баштарына күрмөнө жамынып, кайдадыр бир жака чуркашты. Дагы да күн күркүрөп, чарт-чурт этип, чагылган оту жарылды. Парк ичи, көчө бойлору, имарат үйлөр баары жарк этип көрүнө түшүп, жок болуп, айлана караңгы түндүн кучагына кирди. Сиздер белгилүү жазуучу Касымалы Баялиновдун «Боордоштор» романын угуп жатасыздар. Бул бөлүк «Таалай издегенде» деп аталды. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.